Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Коштот айыл аймагынын Сай айылынын тургундары менен жолугушту. Жыйынга райондун аймагындагы мекеме ишканалардын жетекчилери, күч түзүмдөрүнүн башчылары, аталган айыл өкмөтүнүн тургундары катышты. Анда элдин көйгөй жараткан маселелери көтөрүлүп, жеринде жооп алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жыйында дагы кандай маселелер көтөрүлдү? Кезектеги репортаж. Ошолорго мына айыл өкмөтү көз биргелешип алып, дагы башка айыл өкмөттөр да бар. Сизге окшоп берилип, айтып деп түшүндүрүп. Жыйында алгач район акими Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун көйгөйлүү маселелерди чечкен жарлыктары, президент тарабынан аткарылып жаткан иштери жана чечимдери туурасында элге кеңири маалымат берип, аймактын алдыдагы жылдарга өнүгүү багыттары туурасында айтып берди. Иш-чара район башчысы менен жергиликтүү элдин ортосунда суроо жооп менен уланып, эл тарабынан көйгөйлүү маселелер айтылып, тийиштүү жетекчилер жеринде жооп беришти. Аварийный заключениясы бар да. Ошол үчүн мына мектеп бүткөндөн кийин бияка көчүрүлгөн да. Анан оны эми өкмөттүн балансында турат. Тиешелүү немелер менен кайра карап чыгып, ал жерде ушундай бир неме ишмердүүлүк жүргүзгөнгө уруксат берилеби, берилбейби аны аныкташ керек. Сиз мына мектепти сунуш кылдыңыз эде, мына мектеп бияк райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Олжобай Кожалиев деген болот. Бияк мектеп авариялык абалда деген заключение берилген деп, ол заключениени мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги берет, биякта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен райондук бөлүмүнүн башчысы да болгон Садыр деген. Бул да тастыктап атат. Авариялык абалда. Авариялык абалда болгондугу үчүн мына жаңы мектеп курулган да. Мыйзамсыз мыйзам чыккандан кийин келип көрсөк, о 7 үй ушу сел направлениясында отурукташ болгон. Кайтып келип отуруп алган. Жыйында негизинен элдер тарабынан чек ара, турак жай, жол, сел өтүүчү тосмолор, жөлөк пул жана башка ушул сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Жыйын соңунда район башчысы элдин көйгөйлүү маселелерин чечүү тапшырмасын тиешелүү жетекчилерге берди. Бермет Манасова, Абдуламит Абдуманап уулу, жаңылыктар.